Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Кутман күнүңүз менен урматтуу угарман жана биздин көрүүчүлөр, сиз баарын сүйлөшөбүз программасын угуп көрө баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Биз бүгүн саясаттануу жана социология илимдеринин доктору, ОБС академиясынын окутуучусу Рустам Жалил мырза менен маек жүргүзөбүз. Кутман күнүңүз менен кош келиңиз. Рахмат. Мен сиздин расмий статустарыңызды айттым, бирок сиз биз билгенден диний маселелер боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүз. Биз бүгүн ушул өңүткө көбүрөөк басым жасайбыз. Азыркы күндө Кыргызстанда диний маселелер саясат болгон катышы кандай диндин, анан буга чейин дагы президенттерди же кайсы бир чечүүчү кызматка бара турган адамдарды сыпаттаганда коом арасында анын диний ишенимин же балким диний ишенимине жараша кылган ибадаттарын артыкчылык катары санап алдыга чыгарган учурлар дагы көп кездешет. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстандагы дин менен саясаттын же мамлекеттик башкаруунун айкалышы, катышы кандай болуп турат? Бул абдан кызыктуу суроо. Бул суроо жоопту бир канча саат сүйлөшсөк болот, бирок кыскача айта турган болсок, мисалы Советтер доорунун бузулгандан кийин Орто Азияда, жалпы эле Орто Азияда, Кыргызстан ичине аны кирет. Ислам нурду кандай болот деген бир болжомолор, теориялар жана бир пикирлер чыккан. Алардын арасынан бир эки чоң бир пикир бар. Бир пикир айтат, Орто Азияда исламдын ролу саясатта коомду күчөйт, мындай социалдык жана саясий бир факторго ээ болот деген бир пикир сунушталган. Бул пикирди жактай турган аргументтер бул биздин Орто Азиянын калкынын мусулман болушун мындай басышат. Мисалы Өзбекстанда, Тажикстанда бир 90%, 95% өзүн мусулман деп атайт жарандары. Казакстанда бир азыраак 60-70%, Кыргызстанда 80, ар болжомолор менен 80-85% мусулман. Ошондуктан исламдын ролу саясатта дагы коомчулукта күчөйт, өзүнчө бир социалдык фактор болот деген теория болчу. Экинчи теория болсо жок, буга карама каршы теория. Бул деген исламдын ролу эч кандай бир күчөйбөйт, социалдык же саясий бир статуска ээ болбойт. Эмнеге дегенде, мунун аркасындагы себептер, эмне дегенде ошол Советтер доорундагы 70 жылдык атеизмдин ролу күчтүү болгон, коомчулук динди мындай айта турган болсок, элита, саясий элита динди бир артка калган бир жана коомго бир позитивдүү пайдасын келтире албаган бир пикир катары көрүшөт дагы эле. Постсоветтик бийликтеги элиталар, саясий элиталар. Анын жанында дагы ушу Орто Азияда мамлекеттери динди эмес, өзүнүн улутун бир этноцентрикалык бир саясат жүргүзүп баштаган. Ошол Советтер доору курагандан кийин. Ошондуктан бул исламдын ролу эч кандай күчөйбөйт, өзүнчө бир цикл болуп туруп өзүнчө бир көбөйөт, анан бирок өзүнүн кайрагы эски ордуна калып келет деген. Ушул эки пикирдин ортосунда чындык эми кайсыл болду? 30 жылда биз эгемендүүлүккө 30 жылда мурун алдык. Чындык бул ортодо болсо керек. Бул ислам мындай абдан маанилүү бир социалдык, саясий бир фактор болуп кеткен дагы жок. Азыр муну көрүп атабыз. Бирок ислам жоголуп кеткен дагы жок. Орто бир позиция жүрөт. Муну көптөгөн изилдөөлөр да далил буга. Мисалы, биз жүргүзгөн акыркы макаламда, биз жүргүзгөн изилдөөдө жараша бир 30% кыргызстандыктар, 30% бир намазга мындай жыгылышат. Бир кандай түрдө. 5 убакыт намаз же айт намазы, жума намаздарда.
Бул деген бир чоң бир диндарлыкты көрсөтүүгө мүмкүн эмес эгер ушул статистиканы көрсөк. Анын жанында көпчүлүгү динди мындай кандай айтайлы, диний бир билим булактарынан албай, исламды өзүнүн тааныш достору же ошондой бир булактардан алышат диний маалыматты. Ошого жараша, эгер айта турган болсок, жалпысынан элдер мисалы диний лидерлерди же динге жакын болгон саясий пикирдерди жактырат деген бир аз мен муну анча туура деп эсептебейт элем. Ооба, андай адамдар бар, бирок көпчүлүк эмес. Муну ала турган болсок, ошо 20-30%. Бул деле көп, бул деле бир коомдун бир бөлүкчөсүн түзөт, бирок жалпысын айтканда андай бир настроениялар, андай бир көз караштар дагы жок деп эсептейм. Эмне дегенде жанагы мен айткандай, жана биз мамлекетибиз ошол конституциясына жараша бул светтик мамлекет деп өзүнө атагандан кийин диндин ролун коомчулукка тыштап койгон. Бул саясатка эч кандай кийгилишилбейт дин, биздин расмий тараптардагы муну мамлекетибиз дагы ушул светтикти принциптерин сактоого бир саясатын жүргүзүп жатат деп эсептейм. Канчалык ролонуп атат бул мамлекетибизде. Эми ошол жанагы светтик принциптен ала турган болсок, мамлекетибиз сөзсүз түрдө динди мындай четке какпайт, бирок динге да аралашпайт. Динди же мындай реклама кылып, же мындай өзүнчө өстүрүп, же жандандыруу дагы да ишинде эмес. Аркы тараптан динди кысууга же диндарлыкты бир жокко тартууга да мындай иштери жүргүзбөйт. Ортодо чын эле ошол демократиялык, ошол светтик бир принциптер менен өзүнүн саясатын алып жүрөт деп ишенем. Светтик деп сөз кылып калдык, бирок айрым акыркы саясий учурларда айрым ушул өзүнүн жаңы чыккан саясий партия болсун же өзүнүн саясатка аттанып аткан жеке адам болсун, диний баалуулуктарды карманаарын же болбосо ушул исламдын ушул башкаруу принциптерин биз колдонушубуз керек деп чакырык таштаган дагы адамдар пайда болду. Албетте алар таасирдүү күчкө ээ эмес, бирок чакырыктар айтылып атат. Сиздин айтышыңыз боюнча светтик башкаруу азыркы учурда Кыргызстанга ыңгайлуу тандоо болуп турат. Бул сыяктуу чакырыктарга кандай жооп болуш керек? Жана эмне үчүн светтик башкаруу Кыргызстан үчүн ыңгайлуу деп турасыз? Эми эң башынан биз мыйзам мамлекети болгондон кийин бүт саясатыбыздагы, бүт кадамдардагы, бүт социалдык саясий долбоорлор ошол мыйзам чегинде болуш керек. Конституциябыз болсо эң негизги мыйзам болуп эсептелет. Ал жерде ошол Кыргызстанды демократиялык жана светтик мамлекет деп белгилейт. Ошондуктан коомчулуктагы саясатыбыздагы ошол принциптер менен жашоого умтулуш керек деп эсептейм мен. Эмне дегенде биз мыйзам чегинде болуп атабыз. Бул мыйзамда диний саясий көз караштар же диний бир саясий уюмдарга уруксат берилген эмес бул мыйзамдын чегинде. Бирок сиз айтканда албетте коомду динге жакын болгон, диндин принциптерин, диндин идеяларын жактырган коомчулугубуз да бар. Буга эч бир жаман көрүнүш эмес бул. Дин тутунуу бул ар адамдын, ал жарандын укугу. Ошондуктан диний баалуулуктарда өзүнүн жашоосунда, өзүнүн бир көз караштарында, дүйнө көз караштарында мындай умтулууга эч кандай бир терс бир көрүнүш эмес. Бирок саясий бир аренага бул диний пикирдерин киргизүү бул бир аз биздин мыйзамдарга чет болуп калышы мүмкүн, болуп калат. Мен айткандай, биздин укуктук мамлекет болгондон кийин биздин саясий режимибиз динди карманууга, коомчулукта, өзүнүн жашоодо бүтүндөй уруксат берет, бүтүндөй эркиндик берет. Саясатты, эгер саясатка дин аралаша турган болсок, бул эми тарых көрсөтөт, муну тарыхта карай турган болсок, дин саясатка аралашканда
көптөгөн бир позитивдүү жыйынтыктар алынган эмес. Ошол эле жакынкы чыгыш мамлекеттеринин тарыхын изилдей турган болсок, ошол эле Ирак, ошол эле Иран, Сирия, ошол мамлекеттерде да мындай окуялар болгон. Диний партиялар, диний лидердер динди, исламды бир саясий идеология катары колдонуп, бийликке келүүнү аракет кылган. Бирок мындай проекттердин бардыгы, саясий проекттердин бардыгы бир ийгилик алып келген эмес деп эсептесек болот. Кыска мөөнөттө балким бир болгондур, бирок ийгилик алып келген эмес. Бир мисал айтайлы, ошол 2011-жылы Египетте араб революциясы болгон. Ошондо Египетте ошол толкун менен мусулман ихвандар деген, братья мусульман деген, эгер орусча айтатым, ошол саясий бир коом бийликке келген аракет кылган. Бийликке келишкен алар, анын башында болгон Мурси президент болуп шайланган. Анан Египетте бүтүндөй бир ислам принциптерине жараша бир оңдоо бир аракет көрүшкөн. Бул проект бир жылда бир уланган эмес. Эмнеге дегенде ошол ихвандардын же братья мусулмандардын бир чын эле коомчулукту же экономикалык маселелерди же бир саясий маселелерди, саясий бир конструкцияларды дин, ислам көз карашы менен кандай кыла турган бир проект жок болчу. Бир эле лозунгтар болчу. Биз бийликке келебиз, биз бийликке келгенде баардыгы ийгиликтүү болот деп. Ал лозунгтордон бир программага ашкан эмес, реалдуу программа. Аны коомчулук көрүп туруп, кайрадан эле саясий элиталар көрүп туруп, кайрадан бул Мурсинин жана ошонун саясий партиясын бир ихвандарды кайрадан четке кагып, азыркы учурда ал проект жок болуп кетти деп эсептейм. Ошондуктан Кыргызстанга азыркы учурда эле биздин конституциябыз көрүлгөндөй эле бир саясий бир форма, структурасы эң ыңгайлуу деп эсептейм. Эмне дегенде бул диний көз карашты адамдардын да укугун тебелебейт, динге эркиндик берилет сөзсүз түрдө. Ал жагынан, бул жагынан дагы ар кандай коомдо болгон бир диний бир түркүн диний көз караштарда бир контролго алып, аларды бир чыр-чатак болуп кетүүдөн бир сактап турат бир фактор деп эсептейм. Анан эми Кыргызстанда диний жамааттар же болбосо диний багыттар дагы көп. Ошол эле көпчүлүгү карманган ислам дининде тармагында иш алып баргандагы бир канча жамаат же өзүнүн ушул багыттары боюнча дагы карманган бизде көптөгөн мусулмандар бар. Анда ошол биз саясат темасына кайта турган болсок, алардын көп түрдүүлүгү дагы маселе жаратышы мүмкүнбү саясатка аралашууда? Бул жакшы суроо экен. Эгер мындай мисалы тарыхты карай турган болсок, 100 жыл мурун, бир 20-кылымдын башта Орто Азияда, анда Кыргызстан, Казакстан деген мамлекеттер жок болчу, бир Россиянын көз карамында болчубуз, империянын астында. Бул жерде диний бир абал кандай болчу? Эгер биз ошо Бартольдтун жана башка изилдөөчүлөрдүн бир мындай изилдөөчү киреттерин карай турган болсок, ошо 20-кылымдын башында, 19-кылымдын акырында Орто Азияда түркүн диний кыймылдар бар болгон. Мисалы шииттер менен сүннилер болгон, ар кандай суфий жамааттар болгон, Накшбенди, башка деген болгон. Анын жанында бир жадиттер болгон, бир билим берүү тармагынан динди көтөрөбүз деген аракеттер болгон. Нарактан бир саясий исламда келе баштаган жакын чыгыштан жанагы Ал-Афганиге окшогон кишилердин бир көз пикирлерине бир ошолордун аркасынан түшүп бир саясий исламды да козгондор болгон. Кыскасы бир диний плюрализм болгон, бир исламдык плюрализм. Ар кандай группалар, ар кандай жамааттар, ар кандай исламдын интерпретациялары болгон. Азыркы учурда ошону биз көрүп жатабыз. Бул деген эмне? Бул деген эгер динди биз эркиндик бере турган болсок, натуралдуу түрдө эле, табигый түрдө эле диний плюрализм болот экен. Адамдар ар кандай бир биздин табигатыбыз ошондой. Бирөөгө бир көк түс чыгат, бирөөгө ак түс чыгат. Ошондой эле
динди карманууда дагы мисалы ислам дининин ичинде дагы түркүн жамааттарга кирүү дагы элдерге мындай кызыктырат. Мисалы кээ биркилер суфи болгусу келет. Эмне дегенде мен суфи болуп туруп Кудайга жакыныраак өзүм сезем дегендер адамдар болот. Кээ биркилер жок, биз бир саясий кыймыл менен динди жакын болгум келет. Кээ биркилер айтат жок, мен даватчы болом дейт. Бул табигый көрүнүш. Бул адамдын заты, бул мындай түркүндүктү каалайт дайыма. Эч качан бир эми ислам тарыхында да карасак, пайгамбар Мухаммад өтүп кеткенден кийин эле бул бөлүнүүлөр башталган. Наракта бир диний пикирди кармаган наркылар, башка пикирди кармаган наркылар, ошол халифти колдобогондор, кыскасы бул исламдын тарыхында бул көрүнгөн бир феномен, түркүндүк болуу. Эми саясатка кирүүнү жана айттык, биз эми саясат эмес, биз светтик мамлекеттик принциптерини эгер сактана турган болсок, бул эч кандай коркунуч жок. Диний жамааттардын бир бөлүнүп бир чыр-чатак чыгара турган бир коркунуч жок деп эсептейм. Эмне дегенде светтик мамлекеттер ар бир диний жамаатка же диний группага бар болууга, өзүнүн иштерин алып кетүүгө уруксат берилет. Мыйзам чегинде боло турган болсо эгер. Мыйзамды эгер бузула турган болсо, албетте ким болсун, диний адам болобу же динсиз адам болобу, бул маанилүү эмес. Мыйзам чегинде диний уюмдар, диний пикирдер, өзүнүн диний бир жамааттын көз карашын тутунуу бул сөзсүз түрдө бир укуктуу болуп эсептелет. Ошондуктан светтик мамлекетте мындан чочулаштын кереги жок. Эми аны кандай кылыш керек? Биздин бул светтикти, принципти мамлекетте бар болууга мындай күчтөндүрүүгө аракет кылган биздин өзүбүздүн мамлекеттик органдар да бар. Анын арасында комиссия дагы бар, диндер боюнча комиссия дагы. Анан алар мисалы эксперттер менен иштейт, муфтият менен иштейт. Кыскасы ушул координациялап бир ошол спектрумдун бир четинен наркы четине барууга, мындай коомду бир поляризация кылууга чектеп турушат ушул органдар. Ушул наракта муфтият менен комиссия менен чектеп турат. Анан бул жерде мамлекетти утууда, мындай ситуациядан наракта диний коомчулук да утууда. Эмне дегенде бул жерде диний коомчулуктун укуктары тебеленбейт, наракта да мамлекеттин мыйзамдары тепселенбейт деп эсептейм. Масштабты бир аз кеңейтсек, ислам тарыхына үңүлүп карай турган болсок, ушул алтын доор деп бир убакыт айтылат. Бул 7-8 кылымдан баштап 13-14 кылымдар, балким адашсам түздөп коесуз. Ошол маалда ислам коомчулугунда, ислам коомчулук дегенде мусулмандар жашаган коомдор же мамлекеттерде өнүгүү алдыда болгон, мындай өнүгүү жагынан, прогрессивдүүлүк жагынан алдыда болгон деп айтылат. Анан аягында ушул Багдад талкалангандан кийин илимдин чордону болгон ушул мусулмандардын өлкөсү же мусулмандардын аймактары эмне үчүн артта калып калды? Азыркы ушул көз карансыз рейтингдерде эмне үчүн мусулмандар жашаган өлкөлөр алдыда эмес? Эмне үчүн мындай көрүнүшкө туш болуп калдык? Бул маанилүү суроо. Мен айткандай, $1 миллион суроо. Эгер бул суроого жооп бериле турган болсо, анда биз мамлекеттерибиз оңолуп кетмек. Эми башынан баштай турган болсок, ооба, исламдын алтын доору деген бир доору болгон. Бул ошол 8-9, 10 кылымдардын арасында бир доор деп эсептелет. Бул эмнеге исламдын алтын доору? Бул ошол заманда ислам коомчулукта, исламдын астында жашаган коомчулук, бул география, бул ошол Багдад жана Кордоба, азыркы Испания, жана Бухара, мына 3 треугольник болуп туруп, 3 жерде бир исламдын бир өнүгүү центри болуп эсептелген. Өнүгүү дегенде кандай? Илмий өнүгүү, прогрессивдүү өнүгүү, пикирдин өнүгүүсү, наракта санаттын өнүгүүсү. Мисалы Кордобада же Багдадда университеттер болгон. Ал жерде медицина, астрономия, математика, алгебра, химия, философия, тилдер, музыка боюнча мындай
көптөгөн бир жаңылыктар, көптөгөн бир изилдөөлөр болгон. Бул эми кандай болгон? Бул жерде ошол исламдын чын эле өзүнүн баягы ич принциптерине жараша иштер алып кеткен. Кандай? Бул толеранттуулук. Бул деген ислам дининдеги ким болсо да болсун, биз Кудайдын табиятын изилдейбиз. Мисалы, ааламды изилдейбиз. Ошо ааламды изилдеш үчүн маанилүү эмес, бул мусулман изилдейби, же христианбы, же еврейби, же наракта путперест изилдейби деген принцип менен ошо Багдадда, Кордобада университет ачылган. Ошондо ошол центрдерге дүйнөнүн бүт жеринен, Кытайдан дагы, Грециядан дагы, Европадан дагы бүт илимпоздор келе баштаган. Багдадка, ошол Бухарага, Кордобага илимди өнүктүрүү үчүн. Ал жерде мындай диний бир чек коюлган эмес, ошондуктан ачык болгон үчүн жанагы англисче айта турган academic freedom же академикалык эркиндик болгон үчүн илим алдыга мындай коюлган. Ооба. Азыркы учурда да бул нерсе ошол академикалык эркиндик батыш мамлекеттеринен биз көрсөк болот. Ошол эле дүйнөнүн эң алдында болгон университеттерде академик эркиндик бар. Ал жерде ким болсо болсун, биз табиятты, биз илимди алдыга түртөбүз, изилдейбиз деген принциптерим. Ошондуктан ал жерде ошол изилдөөлөр, инновациялар болуп жүрөт. Мисалы, Америкада, Батышта биз ошо инновациялардын продуктун азыр биз колдонуп атабыз. Ошо алтын доордо болсо мусулмандардын чыгарган инновациясын аалам колдонуп турган. Азыр биз кандай ошол Америкадан чыккан iPad'терди колдонуп турган болсок, ошол технологияны, ошол доордо дагы мусулман мамлекетинен чыккан, ошол коомчулуктан чыккан технологияларды, илимди аалам ошол элдер колдонуп турган. Кийин 12 кылымда бир Чыңгыз хандын ошол география келүүсү менен көп нерсе өзгөрдү. Бул бир эле триггер болду. Чыңгыз хан ошол жерде университеттерди, китепканаларды өрткө салган же ошол жок кылып салган. Анан мусулмандар жанагы толеранттуулукту, жанагы башка өзүнө окшогон элдерди мындай жактырууду бир аз алыстап кеткен ошол принциптерден. Саясат менен ошол диний лидердер, ислам лидердери, саясий лидерлер менен бир союз кура баштаган. Ал жерде мисалы мындай айтканда, дин саясатка кызмат кылып баштаган. Элге эмес, коомчулукка эмес, саясатка кызмат кылып баштаган. Ошондуктан баягы саясий лидерлер дагы, саясий ошол элиталар диндин бир ошол молдокелерди же диний пикирдерди контроль кылып, өзүнүн кызыкчылыгына уже бура баштаган. Наракта илимге көп көңүл бурбай, өзүнүн саясатын, өзүнүн мындай доорун алдыга түртүүгө кызыктар болгон ошо саясий пикир. Бул башталыш болгон, анан орто кылымдарда бул көрүнүш да көп күчөйгөн. Мисалы бир мусулман аалымдар, эгер чын эле ошол Куранды жана исламдын ичинде исламдын принциптерин жакшы билген аалымдар саясатка кызмат кылуундан баш мындай чекке кагышкан. Мисалы, ошол эле Абу Ханифанын аркасынан келген башка аалымдар дагы аларга сунушталган. Саясий лидерлер бизге кызмат кыл, биздин муфтийибиз бол, биздин сөзүбүз бол, ошол коомду алар четке кагышкан. Эмне дегенде билишкен. Бул ислам саясатка кызмат кылбайт. Ислам болсо бир эле ошол Кудайдын берген принциптерине кызмат кылат дегендер болгон. Азыркы учурда ошонун уландысын көрүп атабыз. Эгер кыскача айта турган болсок, эмне үчүн мусулман мамлекеттер артта калууда, көп мындай параметрлер менен экономикалык же саясий туруктуулук же социалдык туруктуулуктун дагы эң төмөн бир позицияларында турабыз, бир объективдүү изилдөөлөр арасында. Эмне үчүн мусулмандар мындай? Ошол эле себеп. Ислам бир саясаттын астында болуп калган. Саясатка кызмат кылып болгон. Бул бир, экинчиден дагы жанагы илимге болгон умтулуу мусулман коомчулукта да азайган. Илимге деген бир эле диний илим эмес бул жерде. Бул жер деген ошо Кудайдын табиятын, ошол табиятты изилдөө,
прогресс кылуу, инновация кылууну бир артка бир экинчи планга таштап койгон. Биринчи планда саясат, башка маселелер койгон. Албетте бул жерде жана 20-кылымдын жанагы тарыхы да бар, мусулмандардын колониянын астында жашаган бир фактордор бар, көптөгөн фактордор бар. Бирок эң маанилүү фактордун бирөөсү ошол ислам саясатынын астына кызмат кылып жана авторитардык бир мамлекеттерге, лидерлерге бир кызмат кылуун деп мен эсептейт элем. Азыр ушул сиз сөз кылган объективдүү көрсөткүчтөр боюнча алдыда бул батыш өлкөлөрү, Европа өлкөлөрү, андан ары Америка турат. Мындай айтканда демократиялык баалуулукту карманган өлкөлөр. Кыргыз коомчулугунда дагы баары деп айтууга болбойт, бирок батыш жөнүндө, Америка жөнүндө же ушул демократиялык баалуулуктарды карманган өлкөлөр жөнүндө сөз кылынганда терс кабыл алган, ушул бузукулуктун башталышы катары кабыл алгандагы адамдар жок эмес. Анан мусулмандардын бул түшүнүүгө карата көз карашы кандай болуш керек? Ошол эле демократия, биз эми азыр алтын доорду сөз кылып аткан жетишкендиктер батышта болуп атат да. Буга кандай көз карашта болуш керек мусулман коомчулугу? Жана мен айтып аткан фактор, мен айтып аткандай түшүнүк бул канчалык мындай тобокелчиликтүү? Эми ооба, албетте жана эгер биз дүйнөнү карай турган болсок, или салыштыра турган болсок, мисалы социалдык абал же экономик абал же саясий туруктуулукту карай турган болсок, алдыда эң өнүккөн мамлекеттер батыштын мамлекеттери болуп эсептелет. Мисалы ООНдун бир адамдын өнүгүү индекси деген индекс бар. Ал жерде индексте бир эле экономикалык бир параметрде эмес, коомдо болгон параметрди карайт. Мисалы 1000 кишиге канча доктор бар, же коомчулук канча жылдык бир мектеп же бир билим берүү алат деген. Мисалы ошондой көптөгөн фактордор менен бир ошол параметрлер менен ченелген ошо индекс, өнүгүү адамдын, коомдун өнүгүү индекси. Эгер ала турган болсок, эң башта топ 10 өлкөлөрүндө ошо Скандинавия мамлекеттери же Жаңы Зеландия, Австралия мамлекеттери болот. Мусулман мамлекеттери эң артта калат, бир 50-нчи орунда, бир 40-нчы орунда балким Кувейт ошол бай болгон үчүн ошол мамлекеттер бар. Көпчүлүк мусулманчылык жашаган мамлекеттер болсо, анын арасына Кыргызстан да кирет. Көп эле ылдыйда. Кыргызстан болсо 140-нчы орунда турса керек. Менин эсим боюнча ошо акыркы 21-нчи жылдагы статистикага караса. Мунун себеби эмнеде? Жана мурдагы суроодо кеп кылып кеттик бир аз. Эгер биз топ 10 мамлекеттерин карай турган болсок, ал жерде эң башкы принцип бул эмне? Эмне үчүн алар алдыда? Эмне үчүн бир эле экономикада эмес, коомдогу туруктуулук, саясий туруктуулук, адамдардын бир жакшы жашоосу эмнеге байланыштуу? Эң башкы принцип бул жерде биз орток принцип ошол мамлекеттерге көрүп аз, бул демократиялыктын баалуулуктардын бар болушу. Мамлекеттер, саясий мамлекет, коомчулукта ошол демократиянын принциптерине бир бекем болуп, ошол принциптер менен жашоосун көрүп атабыз. Бул деген жанагы объективдүү бир көрсөткүчтөр. Муну айтса, эгер мындай айтса болбойт да, мен мисалы демократияны жаман көрөм же жакшы көрөм эмес. Бул объективдүү көрүнүш. Демократиялык мамлекеттерде өнүгүү бар. Өнүгүү эң алдыда. Демократиялык эмес мамлекеттерди карай турган болсок, ошол эле Кыргызстан, мисалы Сирия же башка мамлекеттер бул артка да калган. Мындан бир анализ кылса болот. Эгер, значит, ошол демократиялык принциптер болсо, алдыда бол. Бирок демократиялык принциптер деген эмне? Муну биздин сиз туура айтып кеттиңиз, коомчулукта бир балким тескери бир көз караш же түшүнүк бардыр, демократиялык принциптер эмне деген. Демократиялык дегенде эң башта бул мамлекеттин ошол коомдогу болгон мыйзамдар, ошол мыйзамдар же процесс, ошо саясий процесс, ошол жарандардын көз алтында же жарандардын контролунда болгон бир ишин деп айтсак болот. Мисалы бул эмне?
айтайлы демократиянын принциптерине шайлоо кирет. Мисалы элдер өзүнүн лидерлерин шайлоо менен тандайт. Мисалы атадан баладан өтпөйт бийлик, шайлоо менен эгер коом колдосо шайлоо болот. Бизде ал принциптер каралган. Мисалы анын арасынан бир сөз эркиндиги бар, диний эркиндик бар. Сөз эркиндиги бизде бул бар, ошол 30 жылдан бери бар. Ошондуктан биз мисалы Орто Азия мамлекетинин арасынан эгер демократиялык салыштырган болсок, биз бир аз алдыдабыз ошол сөз эркиндиги болгон үчүн. Анын жанында коомчулук өзүнүн чечимдерин же өзүнүн пикирдерин эркин ошол саясат менен саясий элитага бир сунуштай алат деген принциптер да бар ошол демократиянын. Бул принциптердин бардыгы ошол топ 10 мамлекеттерде же ошол алдыда болгон мамлекеттер бар. Бул жерде корреляция алсак болот. Значит, эгер демократиялык принциптер болсо, бул жерде саясий туруктуулук да болот, коомдук да бир туруктуулук болот, коомдо жана өнүгүү да болот деп эсептесек болот. Демократия бул дагы айтып кетейин, биз коомубузда бир терс көрүнүштөрдү, мындай терс түшүнүү бар. Демократия бул өзүн билгенин кылуу же башламандык деген эмес. Бул мыйзам чегинде адам эркин ар тараптуу. Эгер мен сөз эркиндигим башканын бир укугуна бир каршы келбей турган болсок, бул демократия болуп эсептелет. Мисалы биз азыр кылып аткан кеп болсо да, бул эч кимдин укугуна, эч кимдин бир аброюна биз терс нерсе кылбай атабыз. Ошондуктан бул демократия чегинде. Бул деген каалаганыбызды кылуу мыйзам чегинде деген деп айтсак болот. Ошол коомчулукта айтып кете турган нерсе, коомчулугубуз бир аз дагы мындай изилдеп, ошол чын эле көп тараптуу бир маалымат ала турган болсо, жанагы демократияны бир негативдүү нерселер менен аралаштыруу дагы жок болуп кетет деп эсептейт элем. Мисалы, маалыматты көп жерден алыш керек. Ошол эле демократия деген эмне деген бир аз изилдеп окуй билиш керек деп эсептейм. Анан да акыркы айта турган нерсе, бул мен коомчулукта өзүм изилдөөчү болгон үчүн коомчулук менен көп сүйлөшөмүн. Чын эле ушундай пикир бар. Биз демократия болгон үчүн ушул акыбалдабыз деп көп эсептешет. Ушундай бир 3 жолу бийлик өзгөрдү, мындай төңкөрүш, мындай революция менен же төңкөрүш менен, мунун аркасында демократия бар деп эсептешет. Мен айтат элем, наоборот, демократиянын принциптери аз болгон үчүн бул болуп атат. Эгер демократия принциптери чыныгы түрдө эгер бизде орун ала турган болсо, мындай башаламандыктар болбойт эле. Биздин бийлигибиз же биздин коомчулугубуз туруктуу болот эле, мыйзам чегинде болот эле деп эсептеймин. Демократия менен исламды айкалыштырууга мүмкүнбү? Себеби ушул мен сөз кылгандай эле жана экөөбүз диний тармактын өкүлдөрү демократия же демократиялык баалуулуктар жөнүндө көп ооз ачпайт. Айрымдары аны өзүнчө исламга альтернативалык пикир катары көргөндөр дагы бар, аны өзүнчө багыт катары көргөндөр дагы бар. Исламдын четинде коюп аныктама бергендер дагы жок эмес да. Айкалыштырууга мүмкүнбү? Бул жакшы суроо экен. Эми демократия десек, бул адамдардын коомчулуктун чыгарган бир продукту, бир пикир, бул бир проект, демократия. Албетте бул пикир ошол тарыхта адамдардын бир ката кылып, бир эксперимент кылып, анан ошо катадан бир нерсени үйрөнүп, жана бир жолго койгон проект. Бир күндө жаралган бир проект эмес демократия. Муну эгер демократияны кандай түрдө бир сүрөттөй турган болсок, ошондук анын сүрөттөмөсүнө жараша биз тарыхында демократияны айтып кетсек болот. Мисалы, батышта ошол демократия деген пикир орун алуусу көптөгөн бир кандай бир кризистер менен, көптөгөн бир каталар менен болгон. Мисалы, ошол Америка Кошмо Штаттары азыркы абалга келиш үчүн, азыркы
деңгээлдеги эркиндик же өнүгүүгө келиш үчүн 250 жылдай бир тарых өткөн. Ошончо тарых өтүп арасында көптөгөн бир конфликттер болгон. Мисалы түндүк менен түштүк бир согушу болгон Америкада. Каралардын укуктары тебеленген ал жерде, адам катары көрүлгөн эмес, кул катары көрүлгөн, анан согуш болгон, анан көптөгөн бир процесстин арасынан өткөн. Азыркы деңгээлдеги бир демократия болушун. Ошол эле Европа мамлекеттери дагы ошол батыш деп ошолорду биз билебиз, Европаны. Ушул азыркы деңгээлдеги өнүгүүгө жетиш үчүн көптөгөн башынан бир ар кандай ситуацияларды, ар кандай этаптар өткөн. Мисалы согуштар болгон. Европа мамлекети бири-бири менен ошо кылымдар бою согушуп жүргөн. Наполеондук согуштарды, 300 жылдык согуш, анан биринчи дүйнө согушу, анан Гитлердин экинчи дүйнөлүк согушу, кыскасы согушуп жүрүшүп, акырында ошо 45-жылы биз Европа мамлекетинин лидерлери эгер биз дагы эле согушат турган болсок, биз өзүбүздү жок кылып салабыз, биз муну токтотушубуз керек деп, ошондо ошол алар ошол демократиялык принциптер менен биз жашашты бир аракет кылып көрөлү деп, ошо демократиянын принциптери менен коомду дагы мамлекеттерин өзгөртүшкөн. Ошондуктан булар азыркы бир өнүгүү деңгээлине жетишкен. Мусулмандарды ала турган болсок, ооба, демократия көпчүлүгүнөн бир батыш продукт деп эсептесек болот. Батыштан чыккан, батыштан бир өнүгүп келген продукт. Бирок батыштан бир, мен жанагы айткандай, бир моментте бир чыгарылган продукт эмес бул. Кылымдар бою ошол эксперимент менен, ката менен кетирилген бир азыркы учурга ошол процесстер менен келген бир проект демократия. Ооба, эгер исламды карай турган болсок, демократиянын ичинде көптөгөн исламдын принциптерине бир параллель болгон, исламдын принциптерине да бир макул болгон көптөгөн принциптер да бар. Алар эмне? Мисалы, көпчүлүктүн ошо коомдо ошо адамдын укугу, мисалы, адам укуктары, демократияда бул адам укуктары бул башкы негизги принцип. Ислам дининде деле ар адамдын укугу маанилүү деп эсептелинет. Мен мисалы бирөөнүн акысын тебелеп жегенге бир укугум жок. Ошону бул бир мисалы. Буга окшогон көптөгөн бир принциптер бар. Демократиянын ичинде ислам принциптери менен айкашка болгон. Бирок албетте демократиянын ичинде дагы мисалы айтайлы, ошол исламдын принциптерине да бир аз чет болгон тараптар да бар. Бул эмне? Мисалы айтайлы, демократияда көпчүлүгүнөн бир индивидуализмди бир алдыга чыгарышат. Индивидуализм деген бул өзүн адам өзүн байытуу. Ооба, капитализм менен да бир параллель кылсак болот. Өзүн байытыш керек. Эгер адам өзү ийгиликтүү болсо, анда коом ийгиликтүү болот деген принцип бар. Биздин коомдо болсо кандай? Бул индивидуализм эмес, бизде коллективизм деген. Мисалы, биз үй бүлө болуп жашаганды үйрөнгөнбүз. Биз коом болуп жашаганды үйрөнгөнбүз. Ооба, бизде бир жаш баланы бир 18ге чыккандан кийин үйдөн айдоо, бизде көз көрүнүш жок. Батышта мындай көрүнүштөр бар. Ошондуктан ошондой бир кичине бир нюанстар бар. Ислам дининде балким бир-эки нерсе бар. Бул демократияга бир жат болгон нерселер. Бирок жалпысына негизин айта турган болсок, демократияда эч кандай бир терс көз караштар жок. Бул исламдын принциптери менен көп принциптери мындай параллель болуп кетет деп эсептейм мен. Биздин коомчулукка кайтсак, ушул диний маселелерде талкуулогондо же пикирин билдиргенде башка маселелерге караганда дин маселесинде аябай аяр болушат. Анан көпчүлүккө ал тууралуу өзүнүн пикирин дагы айтып, диний талкууларга киргиси келбейт. Бул диний билими бар гана адамдар пикир айтат же ошолор гана насаат берет. Негизи кандай болуш керек коомчулукта? Себеби бир нерсе маселе бышып жетилиш үчүн же чечүү жолун табууда көп адамдын, көп түрдүүлүк пикирдин дагы болушу маанилүү деп айтылат го. Дин маселесинде кандай болуш керек? Биздин коомдо дин деген динди
ар кандай тараптан бир изилдесе болот, бир караса болот. Динди мисалы изилдөөчү катары караса болот. Мисалы диндин тарыхын, ошол диндин ичиндеги жанагы ой пикирдер, мисалы анын өнүгүүсүн, бир диний бир жамааттардын ичиндеги пикирдерди изилдөө, ошондой бир перспектива менен караса болот динди. Динди дагы мисалы теолог катары караса болот. Теолог дегенде мисалы эмне болуп атат диндин ичинде, мисалы Куранды принциптери кандай, намазды кантип окуйт, тааратты кантип алат деген караса болот. Ошондуктан динди чечмелөө же дин жөнүндө сөз айтуу бир эле жанагы диний лидердердин бир монополиясы эмес коомдо. Дин жөнүндө сүйлөшүү же дин жөнүндө талкуулоо албетте бир ар адамдын укугу болуп эсептелет. Бирок албетте бир теманы сүйлөш үчүн ал тема боюнча бир эксперт болсо, эгер билген киши болсо, ошондо жарашат сүйлөшүү. Бирок жөнөкөй эле өзүнүн досторунун арасында же өзүнүн үй бүлөсүндө табигый сөзсүз түрдө мындай диний дискуссияларды кылганга бир адамдын укугу бар, аны кылышат деле. Бирок сиз айткандай жанагы дин жөнүндө өкүм берүү же диний бир теологиялык бир маселелерди талкуулоо албетте ошо диний принциптерди билген кишилер кылыш керек деп эсептейм. Эгер андай болбой турган болсо, албетте баштан буга мисалы динди билбей туруп эле сүйлөгөн адамдарга алар билинип эле калат. Бул динди билбеген киши жөн эле сүйлөсө, бул анын сөзүн көп деле киши укпайт. Ошондуктан бул андай кишилер болсо деле бул коом өздөрү эле аны бир фильтрдеп салат. Анын сөзүн угулбайт же динди туура эмес түшүндүрө турган болсо, балким башта ал бир эффекти болсо керек, бирок наракта уже убакыт менен көрүнүп калат адамдар. Бул динди канчалык туура билүү табы же сүйлөшүү табы деп. Эгер суроону туура түшүнгөн болсом. Ушуну эле улай сурагым келип атат. Жаңы түшүнүктөргө же дүйнө улам алмашып турган доордо жаңы түшүнүктөргө карата бир диний өкүм дебесек дагы дин өкүлдөрүнүн мындай пикирлери кыргыз коомчулугунда артта калат. Мындай айтканда азыркы күндө ошол эле экөөбүз сүйлөшкөн демократия болсун, адам укугу болсун, дүйнө чакырыктарынан ошол экология темасы болушу мүмкүн, үй бүлөдөгү зомбулук маселеси болушу мүмкүн. Ушул темалар дин багытынан караганда бизде көп талкууланбайт. Бизде ошол диндеги ибадаттардын кантип туура аткарылышы, кандай туура өкүмдөр, ошол сыяктуу базалык маселелер менен гана чектелип калып аткандыгы эмнеден улам болуп атат. Жана ушул дүйнөдөгү чоң чакырыктарга дагы мусулмандар баш оорутуш керекпи, адам катары, бир мусулман катары? Бул жакшы суроо экен. Эгер биз ислам динин ала турган болсок, ислам дини эгер мындай Куранда дагы жана ошол башка ошол Курандан кийин сүннөттү дагы анан алымдарын жазып келгендерине эгер ошол адабиятка карай турган болсок, дин бир эле, ошо ислам дини бир эле адамдын жанагы өзүнүн жашоосун нукка алып келиш үчүн берилген бир дин эмес. Бул дин бүт эле ааламды жанагы изилдөөгө, ааламды бир суроого, таанууга чакырылат. Куранда көптөгөн ошондой аяттар бар. Ошол ойлогон кишилер ааламды карагыла, ал жерде силерге бир далилдери бар деген бир пикирлер бар. Ойлогон киши деп көп айтат. Ойлогон кишиге пикир кылган адамдар деп Куранда мындай чакырылат. Пикир кылган. Бир эле бул деген эмне? Бул деген эгер ислам дини ошол элге, ошо ааламга ошол берилген дин болсо, анда чын эле бул дин бир эле адамдын жанагы күнүмдүк жашоосун бир өзгөртүүгө эмес, глобалдык ошол космологиялык бир маселелерди дагы кароого чакырат. Ал жерде жылдыздардын пайда болушунда Куранда айтылат.
ошол илимдеги жанагы биология илимде эмбриондорду айтат. Кыскасы көптөгөн бир тематикалар бар Куранда. Бирок сиз туура айтып кеттиңиз, ал тематикалар бизде канчанчы орунда сүйлөшүлөт. Бизде эми азыркы учурда биздин Кыргызстандын коомунда дин, эгер биз жума намазына бара турган болсоңуз, ал жердеги молдокелердин айткан кутбаларны көбүнчө адеп ахлак темалары сүйлөшүлөт. Албетте абдан маанилүү нерсе. Коомчулугубуз адеп ахлактуу болушу да маанилүү нерсе, моралдык темалар маанилүү нерсе. Бирок акырындап биздин диний лидерлер же диний аалымдар ошо Курандын чын эле бир өзүндөгү пикирдерге, ошол тематикаларга, башка тематикаларды өтүүгө бир убакыты келди деп эсептейм. Ал кайсыл темалар? Жана айтып кеткендей эле, бир эле адамдын жашоосуна карабастан эмес, коомдун маселелерине, ошол сиз айткан глобалдык маселелерге, экология маселеси болот ал жерде, илимди өнүктүрүү маселесине, инновация маселелерине, жана бир тынчтык маселесине. Ислам дини мисалы өзү эле арабча ислам деген бул тынчтык деп которулат. Тынчтык бул деген, эгер исламдын сөзүн ала турган болсок, мусулмандарга тынчтыкты жайылтуу, тынчтык принциптерин жөнүндө бир талкуулоо маанилүү болуп эсептелиш керек. Мисалы азыр дүйнөдө канча деген бир конфликттер бар. Бир эле ошол мусулманчылыктын коомдордун арасында конфликттер бар. Ошо Сирияда конфликт, Жакын Чыгышта көптөгөн конфликттер бар. Өзүн башка бирөөлөрдүн түшүнбөй турган конфликттер бар. Ошол конфликттерге жол табуу, кандай чечиш керек деген бир тематикалардагы изилдеш керек. Бизде чын эле жанагы адеп аклак же намазга мындай бир ошондой бир адеп, ошол күнүмдүк адамдын жашоосунда мындай центрленген бир дин болуп калды да. Бирок бул ислам дини андан чоң дин. Бул ошо жанагы универсалдуу дин. Эгер өзүн эсептей турган болсо, ошо универсалдуу маселелерди чечүүгө, маселелерди талкуулоого аракет кылыш керек. Албетте бул бир күндө болуп кетпейт. Муну үчүн ошо диний интеллектуалдар да чыгыш керек. Ошол теологдор, ошол ислам аалымдары чыгып, мындай дүйнөдөгү болуп аткан проблемаларга чечимдерди сунуштай билиш керек. Диний интеллектуалдар барбы азыр бизде? Диний интеллектуалдар бизде акырындап пайда болуп атат. Диний интеллектуал болуш бул бир күндүк маселе эмес чын эле. Буга көптөгөн убакыт керек. Буга мындай интеллектуалдык издениш керек да. Бул деген бир убакытта болбойт. Бизде чыгып атат, акырындап бар. Мисалы 10 жыл мурун ошол бир ошол теолог жөн эле ошол жанагы сүйлөшүп кеткен адеп ахлак темаларын сүйлөшүп турган болсо, азыркы учурда ал өзүн өнүктүрүп, интеллектуалдык бир изденүү чегинде, ниетинде жана пикирлерин жана өнүктүргөн адамдар да бар. Бизде андан адамдар бар. Бирок бир аз саны азыраак бул болуп жатат. Жана айткандай эле, бул мындай өнүгүү бир убакытта болуп кетпейт, бул убакыт менен болот. Азыркы бизде ошол теология факультеттери же ислам университеттери чын эле бир эле жанагы Куранды окуй турган же ошол адеп ахлак темаларды биле турган адамдарды гана эмес, жана мен айткандай бир глобалдык темаларды, исламдын көз карашын, ошол проблемаларга бир чечимдерди чыгара турган бир адамдарды бир чыгара турган бир мекемелер болуш керек. Ошол ислам университеттери, теология факультеттери. Муну кантип кылат? Муну менимче бул бир комплекстүү бир изденүү керек, буга комплекстүү бир подход керек. Муну теология факультеттери дагы, жанагы ислам ошо диний интеллектуалдар дагы буга бир жардам бериш керек. Бизде ойгонуу керек. Бир эле жанагы бытовой темаларды эмес, ислам дининде жанагы глобалдык маанилүү болгон темаларды сүйлөшүүгө өтүш үчүн. Ойгонуу деп калдыңыз, коом катары ойгонууну айтып атасыз, мусулман коомчулугу катары. Индивидуалдуу түрдө мусулман
азыр уктатып тургандай элем шарттуу түрдө. Ойгонусуна мындай тоскоол болуп аткан нерселер эмне? Кандай нерселер коңгуроо кагып турат азыркы коомдо? Мусулман жеке адам катары эмнеге артыкчылык бериш керек? Приоритет эмнеде? Муну бир сөз менен айтса болот, бул Курандын биринчи түшкөн бир месседжи же мындай немеси окуу деген месседж болгон. Бул икра деп арабча, бул пайгамбарыбызга биринчи келген сөз, ошо Кудай тараптан келген сөз. Ошондуктан мусулман коомчулукта илим алыш керек, окуш керек. Бир эле жанагы диний китептерди эмес, диний китептерди окуш керек. Мунун жанында ошол Кудай эгер мусулман ишенген болсо чын эле Кудайга, Кудайдын ошол ааламды изилдөөгө, ошол башка илимдерди окууга, мисалы илимпоз болууга умтулуш керек. Бир эле жана диний китептер менен чектелип эмес. Мисалы эгер мен илимий китепти же башка китепти окуп койсом, же айтайлы Американда чыккан бир профессордун китебин окуп койсом, мен динден чыгып кетем деген мындай коркунуч болбош керек. Мусулман киши бүт нерсени окуйт, бүт нерсени сурайт, бүт нерсени бир интеллектуалдуу изденүүдө жүрөт дайыма. Өзүн бир китепке чектеп койбойт адам. Окуу деп бүт нерсени окуш керек, бүт нерсени илим алыш керек, ошондо гана бир коом өнүгөт. Бул бир эле диний өнүгүү эмес. Коом ошентип өнүгөт, бир изденүү менен өнүгөт, окуу менен өнүгүү менен өнүгөт. Мисалы айтайлы, билим берүү секторунда бизде көптөгөн проблемалар бар. Аны кантип чечиш керек? Билим берүүнү кантип алдыга жылдырыш керек? Муну кандай кылыш керек? Муну мусулман киши мындай изилдеш керек. Бир тараптан айтайлы, диний китебин окуу макул мисалы. Бирок ал тараптан дагы бул жөнүндө ошол билим берүү тармагын кантип өнүктүрөм деген бир жөнүндө өзүн бир илим кылыш керек. Мисалы, же айтайлы медицина тараптан илим кылыш керек. Муну жанагы эгер ушундай бир подход боло турган болсо, интеллектуалдуу окуу подход болсо, исламдын алтын доору кайрадан биз жашоого, биз жашайбыз деп ишенем мен. Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык билдирем. Келип ушул азыркы жүргүзүлүп аткан изилдөөлөр, ушул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү диний кырдаал жана мусулмандардын алдындагы артыкчылыктуу деп саналган багыттар жана көйгөйлөр боюнча биз менен ой алмашканыңызга, урматтуу радио көрөрмандар жана биздин көрүүчүлөр, биз бүгүн баарын сүйлөшөбүз программасында саясаттануу жана социология илимдеринин доктору, дин изилдөөчүсү, УБС академиясынын окутуучусу Руслан Жалил мырза менен маек курдук. Муну сиздер кайталап социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Маекти мен Түмөнбай Абдинаби уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.